Суроолоруңузга жооп алыңыз. 0312 39 19 33 0312 39 21 90 байланыш телефондору. Коронавирус инфекциясын биргеликте жеңебиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Биринчи радио Түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде Радио Клиника 118 программасы, студияда Гүлбүбү Үсөнова. Соңку күндөрү вирусту жуктуруп алгандардын саны азайып калды. Эгерде ушундай темпте улана турган болсо, анда сентябрь айына карата абал турукташып каларын илимпоздор айтып жатышат. Республикалык ыкчам штабдын маалыматтары боюнча ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү Бишкекте. Адистер дагы деле коронавирустан сактанууга чакырууда. Ооруну алдын алуу, илдет менен ооруп калып, дарыланганга караганда кыйла жеңил экендигин дарыгерлер эскертишет. Бул жолку программабызда оорудан сактануу, алдын алуу жолдору тууралуу адистин кеңештерине орун беребиз. Бүгүнкү программабыздын мейманы врач-терапевт Гүлсана Бапаева. Гүлсана Жунусовна, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, биздин программабыз адаттагыдай эле Түз эфирде жүрүп жатат. 39 21 90 39 19 33 телефондоруна байланышка чыксаңыздар болот. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook баракчасы аркылуу дагы суроолоруңуздарды калтырсаңыздар, адистен жооп алып берүүгө биз аракет кылабыз. Гүлсана Жунусовна, мына пандемия башталгандан бери эле коронавирус тууралуу маалыматтарды байма-бай окуп, билип, көрүп келе жатабыз. Маселен, ал кандай жол менен жугат, кантип коргонуу керек деген сыяктуу башта оорунун белгилери сасык тумоо сыяктуу башталган болсо, эми барган сайын анын белгилери дагы өзгөрүп жаткан сыяктуу да. Азыр көпчүлүк мына тамак оору менен башталат экен, же болбосо ич өткөк сыяктуу болот экен деп дагы жатышат. Бул вирус мутацияланып, түрүн өзгөртүп жатканына байланыштуу. Азыр сизге медициналык жардамга келгендерден эмнени угуп жатасыз? Саламатсыздарбы, радио угуучулар. Албетте, мага күнүгө келгендер, кабыл алууда болгон адамдар да былтыркка караганда чындыгында бир аз өзгөрүү менен келип атат. Ооба. Мисалы, эң биринчи эле алар мынтип айтат да, менде жапжакшынакай эле жүргөм, анан холодильниктен суу ичип койсом эле тамагым ооруп калып, анан кийин мындай абдан кычышып, жутунсам ооруп атат дейт. Бирөө айтат, мен дейт аябай тердеп келип, мен соп-сонун жүргөмүн. Анан тердеп атып эле, чуркап келип эле муздак сууга түшө койсом эле башым ооруп калыптыр, анан жутуна албай калдым деп айтат. Бирөө дагы айтат, мен соп-сонун эле жүргөм, анан эртеме турсам эле ичим өтүп калыптыр деп айтат да. Демек, биз мындан былтыркка караганда бир аз болсо дагы адамдагы даттануунун өзгөргөнүн көрүп атабыз. Бул да болсо, бул ошол коронавирустун штаммынын өзгөрүүсүнөн болуп атат да. Бирок негизги эң биринчи орунга мен элдердин нерв системасынын бир аз да болсо тынч койгондугуна коер элем да. Адамдар былтыркка караганда көп паникага түшпөй калышты, коркпой калышты. Мына ушунун айынан оору бир аз болсо дагы жеңил өтүп атат. Эми албетте, былтыр абдан көп паникага түшкөн үчүн ооруну бир аз биз оор кабыл алганбыз да. Оор кабыл алганбыз. Азыр эми чындыгында бир аз жеңил түрү менен келип атышат. Демек, көп деле кыйналбайт. Негизгиси, мен ошо даттанууларын кайталай кетейин. Негизгиси эле ушул биринчи адамда слабость болот. Мындай чарчап эле жаткысы келет да. Алсыздык болот, тамагы ооруйт, жутунса, бирөө көзгөдөн тамагын караса, эч кандай ангина жактагы миндалиналар чоңойгон эмес. Бир аз гана розовый эмес, кочкул розовый болуп өзгөрүп калган болот тамак. Чарчайт, жаткысы келет, аппетит жок болот, кээбиркисин ич өтөт, тердешет, мына тердөө дагы эле болот. Эми мен айткан даттануунун бардыгы бир эле адамда болбойт. Бирөө жит билбей калат, бирөө дан билбей калат. Демек, мен айткан даттануунун бирөөсү эле бир адамда болушу мүмкүн. Ошол даттануун 2-3 бир адамда болушу мүмкүн. Ошол даттануун 4-5 тең бир адамда болушу мүмкүн. Кээде эч кандай бессимптомдуу, эч нерсе жок. Эң коркунучтуусу ушул, Ооба, бессимптомдуу, белгиси жок даттануу, бирок случайно эле рентгенге мүмкүн келинчегин апарып калды, мүмкүн тууган апарып калганда түшө калса эле өпкөсүндө өзгөрүү болгон болот. Эми албетте жөтөлүү аз болуп атат, аз эле жөтөлүшөт, какыры канча чыкпайт. Бирок мен рентгенге көп жөнөтпөйм, мен сөз келгенде эле угам. Ошо укканда жогорку бөлүк, дем алуунун жогорку бөлүгүндө, бронхтордо бир аз өзгөрүүнү угабыз. Мына ушуга окшогон даттануулар болуп атат. Албетте дагы да айтам, эң негизгиси адамдардын бир аз да болсо нерв системасын жөнгө салып алгандыгынан
жеңилирээк түрү көбүрөөк кездешип атат азыркы учурда мына айрымдарда мына сиз жогоруда айтып атпайсызбы, ар кимге ар кандай белгилерди берет депчи, бирден экөөнөн жөтөл башталган белгилер да болот, эмне үчүн жөтөлөт, андан ары карата жөтөл коркунучтуураак го, негизи жөтөл баштаса эле биз коркуп баштайбыз го баардыгыбыз эле, анан кийин андан ары карата өтүштүрүп жибербей кантип жок кылууга болот, үй шартында кандай аракеттерди көрүү керек, анткени жөтөл баштаганда эле биз ар кимибиз ар кандай аракеттерди көрүп баштайбыз. Ооба, негизгиси биз ошол вирустун каяка кирип каякта жашай турганын жакшылап билип алгыла, урматтуу радио угуучулар. Демек вирус бул биздин ар бир клеткабызга кирип жашайт да. Эми клетка деген мына өпкөнүн клеткасы бар, мурун көңдөйүндө клеткалар бар, бронхтун клеткалары бар. Деги эле биздин организмибиз клеткадан турат. Мына ушул алар биз дем алганда биздин мурун көңдөй аркылуу жогорку бөлүгүнө клетканын ичине кирип жашайт. Демек клетканын ичине киргенден кийин ал клетканын ичинде жашайт, ошол клетканын ичинде тамактанат, анан ошол эле клетканын ичине алар бизге окшоп, алар да бизге окшоп ажатканага барат. Демек ошол клеткалар кызарып шишийт. Мына ошол клеткалар кызарып шишигенде анан бул автоматически рефлекторно жөтөл пайда кылат. Демек биз ошол кирип аткан вирусту жогорку бөлүктөн кетириш үчүн биз жогорку бөлүккө ошол жердеги чөйрөнү щелочтуу чөйрөгө айландырышыбыз керек. Биз түшүнүп эстеп калыңыздар, вирустар щелочтуу чөйрөдө жашабайт. Алар кычкыл чөйрөдө жашайт. Кычкыл мына кытайлар ян ин дейт, а биз болсо ысык суук дейбиз. Демек алар ысык чөйрөдө ошол жерде жашап туруп ысык чөйрө болот, гормон чыгарат. Бул гормон счастья деп коет, гормон благополучия деп коет, гормон жакшы мындай сүйүнүчтүн, бактылуулуктун гормону да. Сиз канчалык эртең менен чуркап, кыймылдап, настроенияңызды көтөрсөңүз, гипофизден ошол гормон көп чыккан болсо, бүттү. Ошол гормон денени каптап, кан аркылуу келет да. Анан ошол жакшы кабар алып кетет да. А сиз эртең менен туруп эле настроение жок болуп, окуй мен бутум ооруп турдум деп, окуй мен башым ооруп турдум деп турган болсоңуз, бүттү, анда сизде ал гормон аз чыгат дагы, сизге денеге ооруп атат, бул начар болуп атат, муну ооруп атат деген информация келет. Демек, сергек жашоо бул образ организмдин инфекцияга каршы туруусуна, анан мындай бир коргоону жогорулатат турбайбы? Албетте, сөзсүз түрдө. Ушундай мисалдар болот. Рак менен ооруп калган адам, ал сиз рак болуп калыпсыз дегенде, жок, мен рак болсом да мен мындан жакшы болуп кетем деп туруп, күнүгө өзү менен өзү иштегенде, ал только нерв системасын гана ордуна келтире бергенде, күнүгө мен жакшы болуп кетем, мен жакшы болуп кетем, мен жакшы болуп кетем. Күнүгө ушуну айта берген, бир айдан кийин барганда, баягы раковый клетканын жарымы уже жок болуп калганын көрсөтүшкөн да. Көрдүңүздөрбү? Бир эле коронавирус эмес, деги эле денедеги оорунун бардыгын биз нерв системасын жакшы жолго коюу менен, нерв системасын өтө жакшы ниет менен, жакшы сөздөр менен толтуруу менен биз бардык оорудан кутулуп кетсек болот да. Демек, ушундай бир жагдайда, мисалы үчүн коронавирус менен ооруп калгандар дагы сиз айткандай мындай онкологиялык оору менен ооруганда бир жаман кабыл алып, бир ушундай бир депрессияга түшүп калган учурлар болот дечи элеңиздер буга чейин. Мына азыр биз 2 жылдан бери коронавирус менен күрөшүп атабыз. Коронавирус менен ооругандар дагы угуп атабыз да, депрессияга түшүп калган учурлар. Демек, адам өзүн ушундай абалга алып келбеш үчүн өзүнүн дагы аракеттери болуш керек. Кандай аракеттерди көрүш керек? Эң негизгиси, мына сиз дневной стационарга барасызбы, күндүзгү стационарга барасызбы, сиз стационарга барып каласызбы, же сиз үйдө угуп ошо үйдөн дараланам деп атасызбы, сиз бардык учурда сиз биринчи ошол нерв системасын жакшы позитивде, жогорку позитивде кармашыңыз керек да. Эми ушундай мисалдар, больницага барганда эле ошол жерден депрессияга түшүп калгандар бар. Эмне үчүн? Себеби жанында эми оору деген 3 түрдө өтөт да. 4 түрдө өтөт. Жеңил, орто, оор жана өтө оор болуп. Эми албетте жеңил түрүндөгү адам деле барып калышы мүмкүн больницага, өтө оор түрүндөгү адам барып калышы мүмкүн, экөө бир палата жатып калышы мүмкүн. Тегини көрүп, жеңил түрүндөгү кокуй бул ушундай аябай кыйналып атат, мен да ушул абалга түшүп кала турбаймынбы деп өзүн өзү эрте эле өзүн өзү немени коюп, ушундай бир жаман ниетти коет дагы, анан кокуй мен ушундан чыга албай калып, мен мындан чыга албай. Көрдүңүзбү? Ал өзү жеңил түрү менен барган, мүмкүн орто түрү менен барган. Бирок ошо оор түрү менен барган адамды көрүп, бул нерв системасы бул өтө төмөн жаман акыбалга алып келип алган да.
Андан көрө ал мына урматтуу мекендештер, сиз үйдө дарыланасызбы, дневной стационарга барасызбы, больницага барасызбы, сиз биринчи мен жакшы болуп кетем. Сиз эч качан мындай, сиз коркуу менен, коркуу нерв системасын чыңалтуу бул органдардын жыйрылышына алып келет да. А жыйрылган органдар, алар жыйрылган органда кан айлануу жакшы жүрбөйт. Мына орган жыйрылып турат, кан жакшы айланбайт бул жерде. А эгерде орган жазылган органда, жазылган түрдө болгон болсо, ал жака жакшы кан барат, жакшы керектүү нерселер барат, анан ал азыктардын баары алып кетет. Демек сиз эң биринчи ички дүйнөңүздү, нерв системаңызды, мына жүрөгүңүздө турган өзөктү деп айтам да, мен дайымча, мына өзөктү сиз мага жугуптур, эмне болуптур? Жукса мен жакшы болуп калам. Мен жакшы болуп калам. Болду, мен оору деген сөздү айтпаш керек. Психологдор ушундай айтат да, сиз оору деген сөздү айтпаңыз дейт да. Мен деним сак или деним бир аз мындай неме болуп калды деп гана сүйлөңүз дейт да. Оору деген сөз дагы уже ошо гипофизге жеткенден кийин оору болуп башка органдарга да кабар кетет да. Ошон үчүн сиз демек мен кичине бир аз сырколоп калыпмын, мен жакшы болуп калам. Мен айыгам. Менин деним со. Мына ушул сөздөрдү айта бериш керек да. Демек биз ошо биринчи орунга нерв системасын жакшы ниетте, мына мусулман калктар биздин арабызда дайым айтат го, ниетиңди түзө депчи. Ооба, сен дейт бүгүнкү күн менен жашай бер да, ниетиңди түзө дейт да. Мына албетте сиз эртең менен туруп эле жакшы ойлорду, жакшы нерв системасын жакшы кармай турган, жакшы ошо ойлор менен турсаңыз, демек сиз кечке чейин органыңыз жакшы иштеп берет деп айтар элем. Демек азыркы учурда деле мына коронавирустун сиз айттыңыз, кайсы гана оору болбосун, оор түрдө, жеңил түрдө, анан өтө оор түрдө болот деп. Коронавирустун дагы ушундай түрлөрү болот. Ошо бул коронавирустун ушу түрү да, адам жеңил ооруйт. Булар бир гана жыт билбей, даам билбей калгандар, мисалы. Бул жеңил, жеңил. Орто түрү бир аз алсыздак болуп, аппетит жок болуп, бир аз жаткысы келет. Оор түрүндө уже 4-5 жалып болот да, даттануу болот. Дене табы да көтөрүлөт. Ооба, ал эми өтө оор түрүндө, мында уже 2 өпкө тең поражение 75 ба өпкөсүн поражениясы 70 болуп калыптыр, 25 болуп калыптыр, 50 деп атпайбы? Демек мында уже бул өпкө кошулуп калат да. Кайсы учурда анан ооруканага барып кайрылыш керек? Кайсы учурда мындай үй шартында мындай жардам көрсөтүү зарылдыгы бар? Деги эле оору мага же жугат, же жукпайт деп күтпөй эле, адам күнүгө өзү менен өзү иштеш керек. Күнүгө өзү менен эртең менен туруп гимнастикалар жасап, кечке чейин сууларды ичип, көнүгүүлөрдү жашап, ниетти түз кыла берсе, ал жеңил түрүн билбей өткөрүшү мүмкүн. Орто түрүн дагы жакшы өткөрүшү мүмкүн да. Эми ушул жеңил түрү менен орто түрүндө өтө оор түрүнө жана өтө оор түрүнө өткөрбөш үчүн албетте бүт айткан нерселерди колдонуш керек, санитардык гигиеналарды карманыш керек. Анан булар мисалы билбей калып гана адам больницага түшүп калат да. Мисалы, ой мен грипп болдум. Азыр чындыгында мен грипп болуп калдым деп эле келип атышат да. Жок, мен грипп болуп калдым эле депчи. Мына ошо грипптин жалыптарын айтышып, мен грипп болуп калдым деп эле ушу менен келип атышат да. Анан уже бирок азыр грипп барбы? Эми азыр грипп деп биз кое албай атабыз. Чындыгында мен лично өзүм практикаман, мага келгендердин тамагын көрөм, өпкөсүн угам, бул грипп эмес да. Бул грипп эмес, бул коронавирус болуп атат. Анан эми больницага албетте сезбей калып, билбей калып, оорлошуп калганда барып атат да. Больницага барбай деле өткөрүлсө болот да. Биринчи ошо үйдөгү шарттарды колдонуп, үйдөгү айткан ыкмаларды колдонуп, көнүгүүлөрдү колдонуп, сууларды ичип, тамакты жөндөп, өзүн без системаларынын иштешин жакшыртканда гана ал больницага барбай калышы мүмкүн. Эми чындыгында нерв системасынан кийинки экинчи орунда чтобы оору күчтүү болуп кетпеш үчүн бул биз без системасын иштешибиз керек. Эмне үчүн? Любой эле оору, бир гана коронавирус эмес, өтө коркунучтуу оорулар болобу, башка оорулар болобу, бүт эле дүйнөдө 1100 оору бар да. Ушул оорунун бардыгында биз без системасын жакшы айлануусун камсыз кылышыбыз керек. Биздин врачтардын арасында көбүнчө биз без системасына көп көңүл бурбайт да. Эң негизги
нерсе бизге кирген чужой нерсе. Мына мүмкүн сиздин грипптин вирусу киреби, коронавирустун вирусу киреби, мүмкүн сизге эхинокок деген оору болуп калабы, мүмкүн сиз сары оору болуп калдыңызбы, мүмкүн сиз сахар болуп калдыңызбы. Любой эле ооруда бизге кирген чужой бөлөк нерсени кууп чыгып бериш бул бир гана лимфанын кызматы. Бизде лимфа бул канализациянын ролун аткарат. Значит, канализациянын ролу, сиз элестетиңиз, трубалар забиты болуп калса, биз үй эме болуп кетет. Үйдүн ичи баары жагымсыз жытка толуп кетет. Демек, биздин организмдагы лимфа бездерин, лимфа түтүкчөлөрүн, лимфа түйүндөрүндөгү лимфа айлануунун, лимфанын келүүсү жана лимфанын кетүүсүн биз жолду ачмайынча биз эч бир оорудан жакшы чыга албайбыз. Демек, биринчи орунга нерв системасын туура коюңуз, экинчиси сиз сөзсүз түрдө лимфа бездериңизге массажды жасай бериңиз. Бул боюнча албетте мен видеолорумда өтө көп нерсе бар. Мына ушул лимфаны сиздер сөзсүз түрдө экинчи орунга коюп, ушундан ушул эки нерсе менен деле жеңил түрү менен оор түрүнө чыгып кетсе болот. Мына ушул экилүү түрү менен. Бул өтө оор түрүндө да колдонуш керек. Себеби өтө оор түрүндө мына ошол лимфанын канализациялары толуп калды деген сөз. Демек, баары бир биз ошо лимфаны түртүп, сийдик аркылуу, заң аркылуу, тер аркылуу биз лимфаларды айдап, ошо заң аркылуу токсиндерди, продукты распада деп коет, эрбей калган, сиңбей калган, керексиз болгон шлактардын баардыгын биз ошол лимфа аркылуу тер, сийдик, заң кылып сыртка чыгарып беришибиз керек. Аларды чыгармайынча биз бирден оорудан жакшы боло албайбыз. Бизге азыр байланышка угарман чыгып атат, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сурооңузду берсеңиз болот. Алло. Саламатсызбы? Буюрса, мен энче ушу 500 миллиондон ашык киши вакцина алыптыр, жакшы болуптур, бүгүн угуп отурабыз радиодо. Бул биздин республика үчүн чоң жетишкен чоң ийгилик. Анан кийин моноэк вакцинаны алдыбарыбыз айтып атасыз, врачтардын баары. Израиль уже 3-чү вакцинасын алып атат, бирок массовый уже ооруй баштады. Угуп атасызбы? Угуп атабыз. Бул случайно кандай деп жүрсөк болот. Экинчи суроом, 2 жолу вакцина алган киши башка кишини заражать этеби, жете албайбы? Сиз кече күнү да ошол сурооңузду бердиңиз окшойт, Демек, урматтуу мекендеш, сиз вакцина жөнүндө суроо бердиңиз. Вакцина жөнүндө албетте катуу талаш татыштар жөнөкөй элдин арасында да көп болуп атат. Ошол эле вирусологдордун арасында болуп атат, ошол эле врачтардын арасында болуп атат. Бул жөнүндө мен кененирээк токтоло албайм, потому что убакыт чектелүү. Негизгиси эле мен өзүм видеомдо мындай деп бергем да, вакцина алуу бул сиздин тандооңуз деп бердим да. Мен тыйындын эки жагын бердим. Тыйындын бир жагында сиз бир эле коронавирус эмес, любой эле оору, мындан башка дагы толтура ооруларга вакциналар коюлат да, кичинекей төрөлгөндөн баштап эле коюлат. Сиз эгерде ошол вакцинаны алсам, мен ушул ооруну жакшы жеңип кетем, мага ушул оору башка кирбейт десеңиз, анда алыңыз дедим. Бул эми ошо сизге вакцина киргенден кийин жасалма түрдө ошол оорунун козгогучун киргизди. Анан сизден ошого биздеги коргогучтар чыкты. Аны тутту, аны жок кылды, анан дальше сиз жакшы болдуңуз. Ал эми тыйындын экинчи жагында адамдын өзүнө коюш керек да. Адамдын өзү дагы мына ошол эндоферин негизинде сиз эртең менен туруп, мен эч кандай оорубайм, менин антителаларым жакшы чыгат десеңиз, сизге антителаларыңыз өзүңүз иштеп берет. Мына ошон үчүн мен вакцина боюнча алыңыз, албаңыз деп айткан жокмун. Мен сиздерге эки тандоонун бирөөсүн кайсынысын кааласаңыз алыңыз деп тандоо бердим. Ал эми экинчи сурооңуз, вакцина алгандар деле кайра ооруп атат деп айттыңыз. Эми бул өтө спорный вопрос болуп атат. Биринчи биз ошол вакцина сайлап аткан адамды, биринчи биздин врачтардын кемчилиги, биз текшербей туруп эле мажбурлоо түрүндө бардыгына сайып койдук. Мүмкүн ал ооруп аткандыр. Ошондой учур болуп калса, анда биз азыр айта албайбыз да, абада ошол коронавирус вирус учуп жүрбөйт деп. Ал вирус учуп жүрдү. Сизге кирген күнү сиз барып туруп вакцина алып калдыңыз, мисалы да. Албетте бул бир аз оорураак өтөт. Себеби деген ошо чала үйлүк вирус кирип атат, вакцина кирип атат. И плюс тирүү вирус кирип атат. Экөө менен күрөшкөнгө организм күрөшүш керек болуп калат. Ооруп калганын себеби
баары бир адамдын лимфа бездери, адамдын иммундук системасы даяр эместигин айтат да. Эгерде адамдын иммундук системасы даяр болгондо, андагы лимфоциттер деп коет, Т лимфоцит, Б лимфоцит, макрофагтар деп коет. Мына ошолорду жей турган биздеги немелерде, тирүү клеткаларда, ошолор көбүрөөк болгондо биз любой учурда алганда да, албаганда да бизге кирген коргоо неме оору жуктуруучуларды биз аларды жок кылып салмакпыз да. Демек, иммундук системаңызды жогорулатмайынча алыңыз деп айта албайт элем. Мынакей биз алдын алуу чаралары тууралуу сүйлөшүп аттык элек. Оорунун жеңил түрү менен ооругандарга мындай үй шартында дарыланууга уруксат берилип атпайбы? Анан бейтаптын тегерегиндегилер, башкача айтканда, мындай айланадагыларды кантип коргоп, аларды кантип коргоо зарыл, ошолорго жуктурбаш үчүн эмне талап кылынат? Албетте, сөзсүз түрдө бул воздушный капельни аба менен жуткандан кийин контактный болуп, ошо буюмду кармаган, андан кармап туруп оозуга кармаганда да ошол вирусту өзүбүзгө жуктуруп алган үчүн биз демек ошондон башташыбыз керек да. Демек, маска тагын дедиби? Масканы 2 саатка сөзсүз түрдө тагыныш керек. Эми үйдөн чыгаарда мен дайым айтам, ошо үйдөн чыгаарда сиз өзүңүздү даярдап чыгыңыз дейм да. Сизге жукпаш үчүн сиз өзүңүздү даярдап чыгыңыз. Демек, ошол эле мурунду суулар менен бүркүп тазалоо, ооз көңдөйүн тазалоо, эртең менен ошо сууну ичүү. Демек, бул да болсо сиздин уже иммундук системаңызга жардам берип, иммундук системадагы клеткалардын оору козгогучтар чыга турган болсо, ошолорду жеп жок кыла турган клеткаларды сиз күчтөнтүп чыктыңыз. Анан ушул жерден бир нерсени айтып кетейин, урматтуу угармандар. Адамдар күчөтүлүп калса эле биз чуркап барып эле антибиотик ала коебуз да. Бул эң туура эмес да. Сиздер, мен дайым айтам да, урматтуу мекендештер, бирөө мага тамашалап күлүптүр, эже. Азыр алдын ала деле жана вирус мындай кайрадан күчөп баштаганда деле биз көрүп аттык да, антибиотиктерди дароо алдын алып профилактика катары пайдалангандарды көрүп атпайсызбы? Мунун кандай зыяны? Бирөө мага мынтип жазып турду, эже, сиз бизди диплому жок врач кыла баштадыңыз дегендей. Мен мына дагы айтам, урматтуу мекендештер, врач болбосоңуздар да эстеп калыңыздар, бизде 5 микроорганизм жашаганга аракет кылат. Бул вирустар, булар курттар, булар грипкилер, булар жөнөкөйлөр жана булар бактериялар. Демек, ар биринин өзүнүн уколу бар. Мына бактерия түштүбү? Эхинококк болобу, стрептококк болобу, стафилококк болобу, башкасы болобу, энтерококк болобу. Бактерияга гана антибиотик алыш керек. Пневмококк болобу, именно бактерияга гана антибиотик жарылат. Антибио деп ошо алардын жашоошуна каршы, алардын жашоошун токтото турган деп антибиотик ойлоп табышкан. Демек, бул эч качан вирусту өлтүрбөйт, урматтуу мекендештер. Урматтуу угармандар, жакшылап угуп алыңыздар. Эч качан антибиотик алып өлтүрбөйт. Бул биринчиден. Значит, вируска противовирус деген таблетка табыш керек. Бирок дүйнө жүзүндө противовирус деген таблетка жок. Эмне дейбиз буга? Анда алып не кылабыз антибиотикти? Противогрипковый дейт. Грипке каршы уколдор жок, болгону гана бир фулконазол менен истатинди айтат, ал да анын күчү жетпейт. Демек, анда дагы биз антибиотик алганга туура келбейт. Простейшилерге аларга өздөрүнүн таблеткасы керек. Коккилерге гана, бактерияларга гана только ошо антибиотик сайыш керек. Демек, эми бул жерде эң бир коркунучтуусу мындай да, сиз кокой мен жөтөлүп калдым деп эле сурап билбей чуркап барып антибиотик алуу менен бизде деген условно патоген, условно не патогенный, бизде шарттуу жана шартсыз деген ушулар жашашат да. Биз ошол жашап аткан бактериялар, мисалы, бизде аз өлчөмдө жашашат да. Чындыгында булар аз өлчөмдө, ушул 5 мен айткан микробиом дейт мунучу. Азыр орустар ушул 5-өн бир орган деп атап коюшту уже Россияча. Ушул 5 майда микроорганизм дин бактерияны өлтүрөм деп, булар баары аз өлчөмдө бизде жашап атат. Анан биз кокуй мен жөтөлүп калыпмын деп барып туруп антибиотик алуу менен биз баягы бизде жашап аткан бактерияны өлтүрдүк. Ушул өлгөн бактерия вирус менен грипке тамак болот да. Өлгөн калдыгы тигилерге тамак болот. Демек, биз кайра өзүбүздү күчтүү кайра көбөйтүп аткан турбайсызбы? Кайра аларды көбөйтүп албадыкпы? Эми мынтип айтышы мүмкүн да, ой, бактериальный пневмония күчөп кетет деп. Жок, мен профессор мынтип айтат да, балым правит вирус сейчас дейт да. Азыр балда вирустар күчөп атат. Демек, муну сиздер мындай элестетсеңиздер болот да. Тойго бардык, вирус барды, грипки барды,
бактериялар барды. Бирок ошонун ичинде коронавирустун вирустары көп адам барды. Демек алар баардыгы ортого чыгып туруп тансага түшүп атат. А бактериялар, гриппкилер столдун чекесинде, тойдун чекесинде отурат. Аларга тийип не кылабыз? Зачем биз аларды өлтүрөбүз? Алар чыккан жокко тойго. А биз мына тансага түшүп кыйнсып аткандарды өлтүрүшүбүз керек да. Ал үчүн биз бактериялар жөн эле жатса аларды өлтүрүшүбүз керек. Жөн эле жаткан бактерияны өлтүрүү менен биз могу жакта тансага түшүп аткан вирустарга тамак кылып берип атпайбызбы? Жөн эле турган гриппкилерди өлтүрүү менен биз вирустарга тамак кылып атпайбызбы? Демек биз кайсы оору качан күчөйт? Оору ушул 5 микроорганизмдин кимиси көп болгон мезгилде ушул оору алып келет. Значит, коронавируспу, значит, азыр бизде вирустун саны көп. Бирок ошолор күчөп кетпесин, анан кийин андан ары оорулашып кетпесин деп мындай бир коркуу менен, кооптонуу менен анан антибиотиктерди колдонуп жатпайбы? Ооба, коркуу деген бул 80% ооруну күчөтүү деген сөз да. Жогоруда айттыңыз. Ооба, коркуу менен сиз 80% өзүңүздүн организмиңиздин бүт органдары шалдай мындай жакшы кызмат аткарбасын алып келесиз да. А коркпоо менен жок, мен эч качан оорубайм. Мага кирсе дагы ал вирус чыгып кетет деген ниет менен кылуу бул сизде 80%. Сиз өзүңүз эле дарылап коесуз. Кереги жок. Таблетка ичкенин кереги жок, башка ичкен. Ошол антибиотик эмне зыянды алып келип коюшу мүмкүн? Антибиотик биз айтып атпаймынбы? Биз кайра вирустардын санын көбөйтүп атабыз дагы. Анда алар көбөйөт да. 2-4 болот, 4-8 болот, 8-16 болот. Алар кайра көбөйүп кетип туруп, ар бир клеткаларга кирип турган өпкөнү көбүрөөк дальше түшүп кетип атпайбы ылдыйга. Биз ошо менен кайра ооруну күчөтүп алып атпайбызбы? Анан калса антибиотик анан кийин кайра ошол антибиотик керек болгон оорулар пайда болгондо жардам бербей калат да ошол антибиотик. Ооба. Эми ошо көнүп калуу деген бар. Привыкание деген. Кийинки мезгилде уже мындай да, любой эле нерсеге дарыны берсең, ал биринчи ооруй баштайт, кача баштайт, өлө баштайт, анан бара баягында кирди эле койду, анан коргонуп, алар да коргонот, алар да клетканын ичине кирип коргонот, алар да бир жерге межклеточный пространствого кирип коргонот. Алар коргонот, анан кийинкиде ал уже антибиотик тоготпой калат да, анан күчтүү антибиотик бергенге туура келип калат. Ал күчтүү антибиотик өмүр бою антибиотик алып келген эмне кереги бар? Анан көрө ошол антибиотиктер абдан өзүнчө башка чөптөр менен бар, ошолорду колдонсо болот. Эми азыркы мезгилде билбейм, мен, например, бактериальный пневмония күчөп кетет деп мен коллегаларым бактериялар чакырган пневмония күчөп кетет деп кооптонушу, антибиотик колдонот да. Жок. Мен бактериялар бул мезгилде уктап жатат эле деп айтар элем да. Вирустар только балым. Конечно. Мына жогоруда дагы биз айтпадыкпы, демек мындай өз алдынча ушинтип дарыланып, башта антибиотиктерди колдонуп баштап, андан кийин оору өтүшүп кеткен учурда анан кийин ооруканага келип атышат деп мынакей ооруканалардын дарыгерлери дагы айтып атышпайбы? Ал бир жагынан сөзсүз түрдө ошол бейтапты оор жагдайга кептесе, анан дарыгерлердин дагы аларды дарылоосуна дагы бир кесепеттерге алып келип калып атпайбы? Өз убагында дарыгерлердин дагы сапаттуу медициналык жардам берүүсүнө дагы кедергисин тийгизип атпайбы? Демек мындай да, адам бирөө случайно барып билип калат, что ПЦР положительный болуп калышы мүмкүн. Бирөө барса эле өпкөсү өзгөрүп аткан. Ошол мезгилде паникага түшүп алат да. Жок, сиз азыр бир эле биз Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө бул жүрүп аткандан кийин биз муну уже нервти тынчтандыруу менен кабыл алышыбыз керек да. Мүмкүн бирөө тууган апарып туруп, мен да чогойнчу десе эле аныкынан көбүрөөк поражение болуп калган болсо, ошол жерден демек биз эч кандай паникага калтырбашыбыз керек. Негизгиси нерв, нерв системасы. Паника калтырбаш керек эч качан. Ошол эле учурда мынакей ооруп айыккандар дагы бар да. Азыркы учурда айыккандар дагы көп болуп атат. Анан кийин ушул коронавирустан сакайып чыккандарга кандай кеңештерди бересиз? Албетте, сакайып чыкты, ооруканадан чыкты, демек 100% мен жакшы болдум дегенди билдирбейт да бул. Ооба. Анан сиз айткандай жанагы оор жагдайда, оор түрүндө ооруканага чыгып дарыланып чыгып атышпайбы? Ооруган мезгилде демек бизге бир чужой нерсе, бөлөк нерсе кирди. Организмге кирди. Организм күрөшүп, ошону жок кылам деп, ошо бизден антитела чыга баштады. Демек бизден чыккан антитела 3 айга чейин кармалат да. Эми ар ким ар түрдүү айтып атат. Бирөө 1 айдан кайра ооруп калып атат, бирөө 2 айдан кайра ооруп калат, бирөө эми в среднем биз азыр муну эми дүйнө жүзүндө жаңы оору келген үчүн эч ким бир нерсе деп клиниканы да толук айтып бере албай атат. Леченияны да толук айтып бере албай атат. Изилденип атпайбы. Бул эми изилдөө мезгилинде жүрүп аткан мезгилде биз эми азыр эмнеге таянып атабыз? Ушу мына клиникага таянып, практикага таянып, демек 3 айга чейин бул адамга кайра жукпайт. А 3 айдан кийин кайра жугуп калышы мүмкүн. Себеби деген ал антитела 3 айга эле
3 ай эле бизде тегеренип жүрөт да. 3 ай эле бизде тегеренип жүрөт дагы 3 ай эч кандай жукпашы мүмкүн. Бирок 3 айдан кийин баягы эле санитардык нормалар сактоо керек. Демек сизге жуктубу, жукпадыбы, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу мекендештер, сиздер дайыма ушул өзүңүз коргонуңуз. Анан эгерде сизде кандайдыр бир клиникасы, кандайдыр бир даттануусу пайда болуп калган болсо, демек сиз бирөөгө жуктурбаш үчүн ошого дагы аракет кылыңыз деп айтар элем да. Бул боюнча албетте азыр эми элдин баары эле интернет деген толтура, врачтардан деле угуп атат. Демек сиз эң негизгиси ушу өзүңүздүн организмиңиздеги иммундук системаңызды көтөрүңүз деп айтар элем да. Эң негизгиси иммундук система. Иммундук системаны көтөрүүдө албетте суу, тамакты жөндөш керек. Анан иммундук системаны мен эмне таблетка ичсем, жок. Иммундук системаны жакшы кылып суроо барбы экен? Биз азыр ушу иммунитетти кантип чыңдаш керек? Алдыда сөз кылабыз, ага чейин бизге угарман байланышка чыгып атат, суроосун кабыл алып койсок. Саламатсызбы? Саламаттарбы, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Мен суроом, мен жолдошум былтыр коронавирус менен ушул мезгилде ооруган, жакшы болду. Бирок ошо 1 жылдан бери остаточное явление деп эле коюшуп атат терапевттер. Постоянно тердейт. Тердегени таптакыр кетпей жатат. Кол, алакандан баштап таманга чейин тердейт. Ушундан кантип арылууга болот? Рахмат. Дал ушул жөнүндө сөз кылып атат элек азыр. Демек, мен биринчи бул угармандын суроосуна жооп берейин. Тердөө бул бөйрөк да. Тердөө бул бөйрөктөр болот. Бөйрөк, демек бөйрөктөрдү, бөйрөктүн алдында жайгашып турган ички биздин ичегилер кыйнап турат да. Ичегиде көбүрөөк проблема бар, ичегиде көбүрөөк өзгөрүү бар, ичегинин ичи кызарып калат, шишип калат. Мына ушу ички ичеги менен жоон ичеги бизде 5 метр. Мына ушул коронавирус болгон мезгилде биздин бир эле өпкөбүз эмес, биздин ички көңдөйүбүз дагы кабылганда ушул оорugачы. Демек ошол нерсе ичегидеги воспалительный процесс, ичегидеги сезгенүү процесси толук кеткен жок. Демек, толук кетпөө менен бул кызарып шишиди деген сөз бир аз чоңойду деген сөз. Демек, алар чоңойгондо артта жайгашкан эки бөйрөктү кысып коет. А бөйрөк өзүнүн функциясын жакшы аткара албай калгандан кийин потовый железалар, тер чыгаруучу железалар көбүрөөк иштеп атат, кыйналып атат да, бөйрөк иштей албай атат, бөйрөк кысылып турат деп организм тезирээк бөйрөк аркылуу кете турган нерсени тер аркылуу чыгарып берип атат да. Себеби бөйрөк кысылып турган органда болуп атат. Демек, бул жерде албетте сөзсүз түрдө ички орган менен. Мен башында айтып кеткендей, сиз биринчи нерв системасы, экинчи лимфа системасы, үчүнчү биз курсак көңдөйүндөгү органдарга массаж жасоо. Мына үчүнчү нерсе бул курсак көңдөйүндө. Демек, сиздин жолдошуңуз висцеральный массаж жасаш керек. Мен видеолорумда көрсөтүлгөн, кантип биринчи биз өттү бошотушубуз керек, өт дайым коюп туруш керек. Мен дайым айтам, бизде аптеканын эмне кереги бар бизге? Бизде бесплатно аптека бар койгон, Кудай таалам. Бул өт менен уйку биздин собо. Мына ушул эки нерселер түшүп турган болсо, биз баардык оордон арылып кетмекпиз да. Биз просто ушуну түшүнбөй атабыз да. Биз түшүнүшүбүз керек. Демек, биз өттү жакшы чыгарып турушубуз керек. Ал үчүн өткө жасала турган кыймылдар жасашыбыз керек. Өттү түртүшүбүз керек. Кол менен кабырганын астына колду киргизип өттөрдү түртүшүбүз керек. Ошо менен бирге уйку бездерди түшүшүбүз керек. Ошондо гана биздин ичегилер жакшы иштей баштайт. Ичегилерде биз микробторду азайта баштайбыз. Ичегиге түшкөн вирус болобу, микроб болобу, башкасы болобу, баарынын санын азайта баштайбыз. Кызарып шишип турган ичегини ордуна келтиребиз 5 метрде. Анан бөйрөктү кое беребиз. Көрдүңүзбү? Биз азыр бөйрөк ортотуп, бөйрөк антибиотик бере берген менен себеп жогору жакта калып калып атпайбы? Өттө, ичегилерде калып калып атпайбы? Демек, биз бир этаж жогоруга чыгып ошолорду биринчиден аракташыбыз керек. Анан ушул оорудан арылабыз, бөйрөктүн оорусунан арылабыз. Эми иммундук системаны кантип көтөрөм, иммундук системага кайсы таблетканы иче койсом экен, иммундук системага кайсы уколду ала койсом дейт да. Биринчи биз иммундук системаны, урматтуу угармандар, сиздер түшүнүп алыңыздар. Силер бүт мынандай канализационный системаны элестеткиле да. Бизде чоң бир канализацион чоң труба турат. Мына тамактан түз ичегиге чейин биз жоон бир 200-лүк трубаны элестетиңиз дагы. Анан ошондон майда-майда 150-лүк, 100-лүк, 50-лүк, 30-лук, 10-лук деген трубалар кетти. Демек, мына майда трубалар баары биздин денебиздеги бутубуздун учунан, колубуздун учунан, чачыбыздын түбүнөн баштап бүт денедеги
туруп калган мусорлордун баарын чогултуп туруп тамагыбыздан түз эчеге чейин коюп койгон 200 трубанын ичине мусорлорду алып келип бериш керек. Эми ушунун ичи толуп калат. Шлакка, эми ошо токсин дейт, продукт распада дейт, деген микробтордун заңдары, өлгөн микробтор, өлгөн клеткалардын баарына толуп калат. Демек биз аны ошолорду биринчи кантип тазалайм дегенден көрө деген суроодон мурун ошону кантип толтуруп алам деген нерсени бербешибиз керек. Демек биз аны кантип толтурабыз? Биз аны эң биринчи суу ичпей толтурабыз. Значит, биз күнүнө суу ичип турушубуз керек. Муну дайым эле сайрап келем. Кагылайын, сен канча кило алсаң, ошону 30ка көбөйт да, ошону кечке чейин ич деймин. Эми ал сууну да бирөөлөр мынтип ичет. Кайнатып туруп анан муздатып. Жок, кайнатып туруп муздай ичкен суу бул өлүк суу болуп калат. Кайнатпай эле трубадан алып ичем. А бир мага пациент келди, мен дейт, үйгө неме коюп коебуз го, чөмүлө турган мындай бачок болобуз го. Мен жылуу суу экен деп, ошо бачоктон сууну алып ичем дейт да. Көрдүңүзбү? Бул деген демек биз организмибизди өзүбүз керексиз нерсеге толтуруп атабыз деген нерсе да. Суу деген чала кайнатылыш керек. Сөзсүз түрдө. Биздин температурамыз үчүн 36, биздин температурамыз 36. Чала кайнатылыш керек. Айрымдар айтат, кайнатып. Биздин температура 36 Бул деген почти 40 градус. Демек биз ошол температурада гана суу ичишибиз керек. Сиз 100 градуста гана ичсеңиз, ал уже 100 градуста ал өзүнүн структурасын бузат. Суунун өзүнүн структурасы бар да. 100 градуста ал структурасын бузат дагы бизге керектүү суу клеткаларга жетпей калат. Ал эми кайнабаган суу, жөн эле крандагы суу ал 18 градус, 16 градус. Ашказанга түшүп 36 болгонго чейин туруп туруш керек ал. Туруп турганда анын ичиндеги микробтор бизге кирип алат. Демек биз суунун температурасын 40 менен 50 ортосунда ысытышыбыз керек. Чайнекке койдуңузбу? Чыз дедиби? Демек ошол сууну термоска куюп алып туруп, кечке чейин ошону урта ичип жүрүңүздөр деп айтат элем. Андан кийинки ошо иммундук системабызды, биздин ошо канализационный трубаны толтуруп алуу, бул биз жеген тамактан. Чынын айтсам, биздин кыргызстандыктар, деги эле мусулман калкы, биз тамак менен суудан эле биз ошо канализационный системаны толтуруп алабыз да. Биз бардыгын жей беребиз. Бардыгын. Мына бир эле мезгилде 3-4 түрдүү тамак жейбиз. Бир эле мезгилде первый, второй, третий кылып жейбиз. Анан жеп алгандан кийин сразу эле барып жатабыз, кыймылдабайбыз. Мына ушунун нерсенин бардыгы биздин ошол канализацион система, биздин лимфа системабызды керексиз нерсеге толтуруп салат. Эмне үчүн? Мына сиз бир мезгилде азыр эң эле оңой нерсени айтып койгон, андан немересин өзүңүз ойлонуп койгула. Мына сиз бир эле мезгилде огурцу менен помидордон салат жедиңиз, ошонун бирөөсү эле сиңет. Или огурцы сиңиш мүмкүн, или помидор. Ладно, огурцы сиңди дейли. Огурцуну эрите турган биздин ашказандагы клеткалар фермент чыгарып берди дагы, огурцы эриди. А помидор эриген жок. Помидор сиңген жок. Помидор тоже эрийт. Ошо желчь, өттүн демеси таасири менен, уйку бездеги чыккан соктор менен эрийт дагы, бирок ал эрибеген деп коет. Эрибеген белок сыяктуу канда айланып жүрө берет, анан алына организм айтат, мен айтат, айланып жүрө бер, чыгарбайсың мындар дейт. Анан ал канализацион трубага түшөт. Анан ал жерде жыла албастан акырын ал көп берип койдук да. Каждый раз ар түрдүү нерсе жеп атабыз. Завтракка жеп атабыз, обедке, ужинге. Каждый раз эрибеген нерселер канализацион трубага тура берет. Анан кийин анын ичи толуп калат. Жылуусу, скорость продвижение, жылуу жыла турган ылдамдыгы начарлап атпайбы? Анан ичинде ошол жылбай эле калган мезгилде ал жер кислая среда болот да. Ошо кислая средада бизде жашап аткан баягы микробиом, баягы микроорганизм кислая средада көбөйүп кетишет. Ура, биз жашай турган чөйрө болду деп туруп ошол жерде жашап алат дагы. Алар да өздөрүнүн заңын чыгарат дагы. Ошо менен дагы биз беш-бетер лимфа системасын толтуруп алдык. Демек, эң негизги нерсе ошо лимфа иммундук системаны көтөрүү үчүн биз дайыма нерв системасын жакшы позитивде кармашыбыз керек, суу ичип турушубуз керек, тамакты жөндөшүбүз керек. Андан кийин мына ошол лимфа бездерге массаж, курсакка массажды жасоо керек. Андан кийин өттү сөзсүз түрдө түрткүлөп, өттү чык, уйку без чык деп алардын чыгуусуна жардам беришибиз керек. Профилактикада деле ушул, ооруп калганда деле ушул. Восстановительный. Менин методум восстановительный да. Уже ордуна кайра келтириш керек. Калыбына келтириш үчүн мына ушул мен айткан нерселерди профилактикага дагы и калыбына келтириш үчүн дагы ушул эле методдорду колдонсок болот.
Бизге дагы бир угарман байланышка чыгып атат. Саламатсызбы? Мен Бишкектен чалып атам. Мен 80-ге чыгайын деп калдым. Курагым. Анан могу пандемия башталгандан бери мен бир жолу ооруй элекмин да. Анан мындан bir ay murun bu, bir aydan da aşağırak vakta ben bir mındayım. Ciddiyle kaldım da. Bir iki cumaday boldu, anan keyin ötüp ketti. Biri ошол эле vakta hiç kanday mında janagı состоянием жакшы. Baş oğurgan жок. Anca mınca kurak jötölü boldu, всё. Andan başka hiç kanday belgisi yok da misal. Anın men janagı emen da allepmin, ПЦРден de ötelekmin. Anan keyin janagı vaksinаны da allepmin. Men sizge suru. Emne buluşum gerek, men ПЦР alıp turup anan keyin barıp vaksina saydırsam bolabı ki ПЦРдан ötpey эле barıp saydырып берсем болобу. Урматтуу атеке, сиз мында калсаңыз жакшы болот эле да. Мага бир келип кетпейсизби? Мен бир сизди текшерейин да, анан кийин айтар элем. Азыр сиздин 1-2 жалобыңыз менен эле мен сизди ПЦРди текшертиңиз, анан кийин барып алыңыз деп айта албайм. Себеби деген баары бир мындай приемдо 1 саат менде отурганыңызда мен сөзсүз түрдө бир жерде кандайдыр бир өзгөрүү бар экени табылып калат да. Ошон үчүн мен сизди көрмөйүнчө азыр биринчи деп айтыш мен үчүн, врач үчүн туура эмес болуп калат да. Жыт билбей калгандар дагы аябай көп да. Мынакей жыт билбей калган. Бул коронавирустун негизги белгилеринин бири болуп атат. Анан кийин калган белгилери айтып атат да. Эми бул мен көбүрөөк сурашым керек да. Мүмкүн бул киши, бул эми көрдүңүзбү, союздун адамы, мүмкүн бул адам мурун ат чаап жүргөн, мунун лимфа бездери жакшы иштейт, мүмкүн бул тамакты жөндөйт, мүмкүн суу ичет, өзүн өзү көп жакшы карайт. Көрдүңүзбү? Оорубай калыш бул адам өзүнүн ден соолугуна кам көрүү, бул оорубайт да. Эми бул тирде эле кандайдыр бир кичине өзгөрүү болгон болуш керек. Эми аны тереңирээк сүйлөшкөндө гана айта алат элем да. Дагы бир угарман бар бизде байланышта. Алло. Саламатсызбы? Алло. Сурооңузду берсеңиз болот. Эмиле мен чалдым эле. Сиз айтпадыңызбы? Мага бир жолугуп кетиңиз. Мен сизге кантип жолугам? Азыр режиссерго телефон номерин калтырабыз. Режиссер менен байланышсаңыз, ал телефон номерин берип коет сизге. Кайрадан эфир бүткөндөн кийин кайрылсаңыз. Рахмат. Жыт сезбей калуу айрымдардыкы көп убакытка созулуп атат. 1 жылдан ашык убакытка. Бул эмнеге байланыштуу? Өзү көмөк көрсөтүп, өзү бир нерсе кылыш керекпи ушу жыт кайтып келиш үчүн? Же болбосо же өзү келеби? Оору или жыт сезбей калуу бул баары бир нерв талчаларынын кысылып калуусунан да. Мына нерв талчалары нерв чыгат, анан майдаланып отурган акыркы мезгилде ошо акыркы нерв талчасынын ошол жерден же клетка менен кысылып калуусу, мүмкүн клетка арасындагы керексиз нерсе менен кысылып калуусу турган үчүн көпкө чейин жыт сезүү ордуна келбей тура берет да. Демек ошо нервное окончание деп коет да. Нервтин акыркы чекитиндеги бөлүкчөсүн бошотуу менен гана ал жыт сезе баштайт. Ошол жерде нерв кысылып калган үчүн уктап жатат деген сөз да. Ал кабыл албай атат, информацияны кабыл албай атат. Демек, албетте муну деле сураштырып, көрүп, анан кийин айтар элем, ошол мурун көңдөйүндөгү нерв талчаларынын ошо мен айтып атпаймынбы, клеткага кирип алат вирус депчи. Мына клеткалар арасына кызыл кан тамыры өтөт, көк кан тамыры өтөт, без тамыры өтөт, анан 4-сү нерв тамыры өтөт. Мына ошол клетка ошол коронавирус кирген мезгилде өзгөргөн боюнча калып калган болсо, андан керексиз нерсе чыкпай аткан болсо, ал эки клетканын ортосунда кысылып калган нерв талчалары деле сезбей тура берет да. Демек биз аны ордуна келтириш үчүн албетте тереңирээк сурайын, билейин, анан себебин тапкандан кийин ошол нерселерди жасаш керек. Эс тутумдун дагы жоголуп кеткенине жана алсыздык менен кошо эс тутумдун да жоголуп кеткенине даттанып атышпайбы? Эми мындай да, бул деле ушу баягы эле
лимфа бездери. Мына азыр мен жогоруда айтып кеткендей, бизде дайыма бул ушундай жаралганбыз да. Мына мисалы көздүн клеткалары дегендей, булчуңдун клеткалары, боордун клеткалары, бөйрөктүн клеткалары. Демек ошол ар бир клетка жашайт бизде. Ага кызыл кан тамыр тамак апарыш керек. Анан ал клетка ошол тамакты, кычкылтекти тамакты колдонгондон кийин өзүнүн керексиз нерсени чыгарып берет. Аны көк кан тамырга чыгарып берет. Бирок ошол керексиз нерсени алып кетсин деп Кудай Таалам бизге лимфа бездерин берген. Лимфа бездери өтө чоң ролду ойнойт. И төртүнчүсү ошо нерв системасын берген. Нерв системасы сезип турсун, бул оору экен, ысык экен, муздак экен, тиги экен, бул экен деп нерв системасын тоже берген. Ушунун ичинде эң жакшы ролду баягы эле лимфа түтүкчөлөрү ойнойт да. Мына ушул лимфа түтүкчөлөрүнүн ичинде керексиз нерсе толуп калганда, ал деген булчуңдан турат да, мындай жыйрылат, жазылат, мусор толуп калса жыйрылат, мусор кетип калса өзүнүн ордуна келет. Демек ошол мусор толуп калып чоңойгондо жанындагы кан тамыр менен нерв системасын кысып коет да. Демек кысылган кан тамыр менен мээге жакшы кан барбай калат. Демек эске тутуу центри болот. Центр памяти бар. Демек ошол жакка кеткен чачтан дагы миллион эсе кичинекей кан тамыр аркылуу кан барбай калган болсо, ошо центр жакшы кан албай калган болсо, демек биздин эске тутуубуз бузула баштайт. Биз эми ошо лимфа бездерин кетириш үчүн, лимфанын ичинде мусорду айдаш үчүн биз моюнду көбүрөөк массаж жасашыбыз керек. Көрдүңүзбү? Моюндагы бездерди, моюндагы без тамырлардын жолун ачсак, мындай сылап акыректин үстүнөн деп айткам, моюндун үстүнөн деп айткам, ушуларды сылап ача турган болсок, мээ жактагы келе албай жаткан лимфа бездеринин жолу ачылат дагы, ал лимфанын ичиндеги мусор кеткенден кийин жанындагы кан тамырды кой берет дагы, анан мээге жакшы кан бара баштайт. Албетте менде ушундай пациенттер болгон. Мен эшикке чыксам, башым айланып эле, каяка кеткенди эле билбейт элем, маршрутка отурган деле, маршрутканын номерин да билбейт элем. Анан сенден кийин лечениеден мен азыр тыпылдап акылым жакшы болуп калды дегендер бар да. Эми бул үчүн бир эле нерсе колдонулбайт. Албетте, дарылоонун ыкмасында бир эле нерсе менен жакшы боло албайбыз. Бир эле лимфа менен эле жакшы боло албайбыз. Ал үчүн ошо лимфаны ылайга батырган тамакты жөндөш керек, сууну жөндөш керек. Эми өзү тамак аштан көпчүлүгү. Албетте, бул 7 мен 11 ыкма берем. Ошол 11 ыкманын 7-8 адам өзү жасаш керек. 3-4 эле мен айтам, мен жактан жасалат. Демек бардыгы ошол адамдын өзүнө гана байланыштуу деген, дарыгерге. Ооба, өзүнүн нерв системасына жана тамактануу режимине жараша. Жанагы организм үчүн керек болгон жанагы витаминдердин бардыгын биз күнүмдүк жеп аткан тамагыбыздан гана алабыз да. Бирок ошол эле учурда тамак деген көп жетиштүү, бирок ошол учурда туура тамактаныш керек. Канчасы сиңет? Вопрос ошодо болуп атпайбы? Сыра ошодо болуп атпайбы? Мына, мен окуй, мен иммундук системамды көтөрүш үчүн жакшы суроо бердиңиз, эстеп кеттим. Мен иммундук системамды жакшы кылыш үчүн кайсы витаминди ичем деп сурашат да. Сиз биринчи витаминди ичерден мурун сиз тиги тыгылып турган канализационный сетти тазалаңыз дейм да. Ошону тазалагандан кийин ал кичинергенден кан тамыр кой берет. Ашказан деген кызарып шишип калат. Биз ашказан кызарып шишип турган мезгилде биз витамин берген менен анын канча проценти сиңет айта албайбыз. Демек биз эң биринчи ашказандын кызарып шишип турганын, ичегилердин кызарып шишип турганын, өттүн ичинде өттүн катмарын кызарып шишип турганын алмайынча биз тоннала витамин ичсек дагы биз организмдеги жашап аткан наоборот вирустарды, гриппкилерди багып калабыз да. Ошон үчүн биринчи биз сезгенин алышыбыз керек. Анан кийин витамин ичсек болот. Рахмат, урматтуу радиочулар, биз бүгүнкү программабыздын жүрүшүндө коронавирустан сактануу, аны алдын алуу жолдору тууралуу терапевт дарыгер менен сүйлөштүк. Жогоруда адис айтып өткөндөй, демек бүгүнкү күндө сергек жашоо образы организмдин инфекцияга каршы туруп, анан коргоону жогорулатат экен. Туура уйку, ошол эле витаминдерге бай азыктарды жеп, негизгиси физикалык активдүүлүктү күчөтүү сунушун берип жатат дарыгер. Сиздин берген кеңештериңизге рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу радиочулар, программа соңуна чыкты. Мейманыбыз врач-терапевт Гүлсана Бапаева болду. Сак саламатта болуңуздар.